Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү. Көз карандысыз медиаларга болгон басымдар, козголгон кылмыш иштер, сайттардын блоктолушу өтө пласт жолдорду колдонуп атышат. Бул дагы болсо бийликтин маалыматтык саясатын жүргүзүп аткан адамдардын жүзү. Дагы бир эки коркунучтуу мыйзамдар келатат коомдук талкууга коюлуп. Биз жасап аткан ишибиз чындык, эмне үчүн мен андан баш тартышым керек да. Ошол чиновниктер эле күч кубат берсин силерге дегендер толтура. Бул өтө оор тема. Министр байкем, депутат байкем дегенди жакшы көргөн журналисттер бар. Эл аралык уюмдарга долбоорлор жаза берчүмүн. Канча жазганды деле билбейт экенмин мен. Аябай суранабыз деп эле жаза бериптирмин да. Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты. Саламатсызбы? Подкасттын бүгүнкү коногу иликтөөчү журналист, факт-чекер, Политклиника басылмасынын негиздөөчүсү, жетекчиси Дилбар Алимова. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Дилбар, куш келипсиз. Рахмат. Маекти биз Азаттыктын Прагадагы баш кеңсесинде 28 майда жаздырып отурабыз. Дилбар, адегенде кепти Чехиянын баш калаасына келгениңиздин чоо жайынан баштайлы. Биз бул жакта Unlock деген фестиваль болду. Журналисттерге, коомдук активисттерге, жарандык активисттерге арналган фестивалга келдик. Ошо катышып, Праганы көрүп чыктык. Кимдер келди ал фестивалга? Кайсыл өлкөлөрдөн журналисттер катышты? Ал кандай, эмне деген кандай фестиваль ал? Негизи бул постсоветтик өлкөлөрдүн журналисттери, жарандык активисттери келди. Бардык Белоруссиядан, Украинадан, Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Армениядан, ошол өлкөлөрдүн бардыгынан келип катышты. Деколонизация темасы талкууланды. Бардыгыбыздын бир тагдырларыбыз окшош экен да ошол өлкөлөрдүн. Бул СССР курамынан чыккан өлкөлөрдөгү тагдырлар окшош. Тагдырлар окшош дегенде кандай? Мисалы кандай азыркы көйгөйлөрбү же мурдагыларбы же кандай? Колониалдык бийликтин таасири, өзүңдүн баягы иденттүүлүгүңдү жоготуу, ошо жергиликтүү тилдин, салттарга караганда ошо колониалдык бийликтин таасири жогорураак болгону бардыгыбызда эле окшош экен да. Түшүнүктүү. Мен сизди бүгүн кыргыз журналистикасынын азыркы абалы тууралуу сүйлөшүш үчүн чакырдым. Анда ошол темага кепти бурайын. Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашты. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму рейтингди быйыл 3 майда чыгарган басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүнө карады. Буга бир катар мисалдар келтирилген. Сиз Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы артка кеткенин кандай жагдайларда байкап жатасыз? Артка кеткен себеби бул мисалы Кыргызстандагы жаңылыктарды окуп аткан ар бир адам дароо эле түшүнөт да эмнеге экенин. Бул ошол эле көз карандысыз медиаларга болгон басымдар, козголгон кылмыш иштер, сайттардын блоктолушу, журналисттик ишмердүүлүктү кысымга алган мыйзамдардын демилгелениши, кабыл алынып жатканы менен түшүндүрүлөт. Ошол эле журналист иликтөөчү Болот Темировдун мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып жиберилиши, Азаттык медиасынын сайтынын блоктолушу, мекеме катары ишмердүүлүгүн токтотууга болгон аракеттер, башка көз карандысыз медиаларга жасалып аткан чабуулдар, онлайн чабуулдар, соттук арыздоолор, бул жанагы эле Маданият министрлиги аркылуу сайтты блоктоого болгон аракеттер, ошолордун баардыгы эле сурактарга чакырылып атканы, ошолордун баардыгы ушул көрсөткүчтү берип атат да. Тоскоолдуктар жаралып атат, кадимгидей эркин иштей албай атабыз. Дагы бир эки коркунучтуу мыйзамдар келатат коомдук талкууга коюлуп. Мунун баардыгы эле биздин өлкө алдыга эмес, демократиялык нукта алдыга эмес, артка кетип атканын белгиси да. Бул эч кимге мындай жакшылыкка алып келбейт болуш керек. Журналисттерге, ошо басылмаларга чабуул, басым деп
азыр бир аз айтып кеттиңиз, ал чабуул, басым поликлиниканы деле кыйгап өткөн жок. Жакында сизди суракка чакырылганыңыз жөнүндө маалыматтар чыккан. Деги бул жана спикердин аты менен байланышкан ооба, маалыматтан улам да. ооба. Ал биз деген эмеде социалдык тармакта кайсы бир колдонуучу ошол спикер жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин каты деген катты таратып аткан. Ал биздин эле медианын, биздин журналисттердин постторунун астына эмес, башка медиаларга деле коюп кетип аткан да. Анан биз аны ушул жаңылык катары социалдык тармакта ушундай кат жүрөт, биз деген текшергенге аракет кылдык. Кол жазмасы окшош экен, текшерип көрсөк. Анан комментарий алдык жогорку кеңештен. Алар айтты, бул чындыкка туура келбейт, анан чагымчылардын аракети деп баалашты. Ошолордун пикири менен кошуп бердик. Биз башкы прокуратурага кат жөнөттүк, ошолордун расмий маалыматын дагы күтөбүз деп жазып жаңылык чыгарганбыз. Ошондон кийин мага укук коргоо органдарынан, улуттук коопсуздук кызматынанбыз деп, сотрудниктерибиз деп чалышты. Биз жамаатыбыз менен тоодо жүргөнбүз. Азыр келип кал дейт да, азыр келип кал. Ошол боюнча биздин суроолорубуз бар деп. Мен айтып атам, расмий түрдө мага повестка бергиле, анан барам. Десем, кандай бул барбайм дегениң? Биз азыр сен тоодо жүрөт экенсиң. Тоодо жүргөнүмдү да билишет экен да. Тоодо жүрөт экенсиң, азыр барып колуңа повестканы карматып алып кетебиз деп. Аябай мындай орой тон менен ушинтип кайрылып атышкан. Мен дароо эле адвокаттарга чалып байланышып, алар да алыста жүрөт экен. Даярданып койдум, эгер ошондой повестка менен келсе барабыз деп. Анан ошого параллелдүү эле Facebook'та пост жазып койдум, ушундай деп чалды, силерди кабардар кылып турам деп. Десем, кайра чалышты. Анан уже мындай тондору өзгөрүп калыптыр. Биз деген телефондон эле тактап алалы эми тоодо болсоңор, анан тиги постуңузду өчүрүп эле койбойсузбу депчи. Анан эмне сурооңор бар десем, каяктан алдыңар, ким берди силерге ошол маалыматты дейт. Мен ал ачык эле булактарда жүргөнүн көрсөтүп койдум аларга, ошол жакта жүрөт деп. Анан ошону менен алар мага байланышкан жок. Бирок биз өзүбүз кеңешип көрүп туруп ошол катты аягына чыкмайынча алып туралы деп чечтик дагы. Бул сайттан убактылуу ал кабар алынды. Ооба, окурманыбызга кайрылуу жасадык. Себеби азыркы мындай журналистик эл аралык стандарттар менен иштеген медиа, өзүнүн иштеген медиа сайттагы ар бир макаладагы өзгөрүүнү окурманына кабарлап туруш керек. Биз ошентип өзүбүздүн окурмандарыбызды сыйлаган үчүн кабарладык. Бул катты биз тактаганга аракет кылып атабыз. Башкы прокуратуранын жообун алиге чейин ала элекпиз. Жогорку кеңешке биз бул жөнүндө кат жөнөткөнүбүздө алар ал жасалма деп эле жооп берип атышат. Угарманга түшүнүктүү болуш үчүн бул окуянын кыскача таржымалын айта кетели. Майдын башында поликлиника басылмасы парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиевдин башкы прокурор Курманкул Зулушевке жазган каты деген сүрөт тараганы тууралуу жаңылык жазган. Анда мурдагы президент Курманбек Бакиев жөнүндөгү маалыматтарды мамлекеттик мекемелердин, анын ичинде сот органдарынын сайтынан алып салуу жана маалымат ресурстарында Бакиевдин ар намысына шек келтирген маалыматтардын таркатылышына бөгөт коюу тууралуу сураныч жазылган. Мына ушул кабардан кийин Дилбар жогоруда айтып берген окуялар болгон. Ошентип, силер ал кабарды сайттан убактылуу алып койдуңар. Бул чындап эле редакциянын чечими болдубу же жогору жактан басым деп түшүнсөк болобу муну? Бизге эч ким андай неме кылган жок, басым жасаган жок. Биз бул редакциялык чечим болду. Анткени буга чейин деле биздин сайтыбызга 2 жолу ошондой материалдарга алгыла, албасаңар сайтыңарды блоктойбуз деген аракеттер болгон да. Биз өзүбүздүн жасаган иштерибизге дайыма ишенебиз. Ошон үчүн мындай жерлерде биз коркуп кетип алып койбойбуз да. Анда блоктосоңор блоктой бергиле демекпиз. Ал жөн гана биз иликтөө кылып туруп анан кайра чыгаралы деп чечтик.
интернеттин заманында маалымат таратуунун миң түркүн жолу бар. Сайттарды бөгөттөө менен кайсы бир маалыматты элге жеткирбей коюу же кайсы бир медианын ишин токтотуп коюу азыр чындыгында мүмкүн эмес. Ага карабай эмне үчүн Кыргызстанда акыркы кездери сайтты бөгөттөө аракеттери күчөп, ушул тенденция бир күчөп баратат? Бул негизи эле башынан эле мыйзам бир мындай нормалдуу иштебей турган мыйзам экенин биз деле коомчулук деле жарандык активисттер деле айтып келген да, бул мыйзамыңар фейктерге карата иштебейт. Келип эле немеден каттоодон өткөн массалык маалымат каражаттарына тиет депчи. Ошондой эле болду. Фейк маалыматтар жөнүндөгү мыйзам. Анык эмес, маалыматтардан коргоо жөнүндөгү мыйзам. Биз аны фейктер жөнүндө мыйзам деп коет эмеспизби? Ошентип бардыгы эле айтып аткам да, бул мыйзам кабыл алынгандан бери бир дагы фейк бул мыйзам аркылуу жоопкерчиликке тартылган жок. Бутага жалаң басылмалар алынды. Ооба, жалаң гана бул кесепети массалык маалымат каражаттарына тиеп атат. 24 KG клубко аракет болду, бизге аракет болду. Мына Азаттыкка дагы ушул мыйзам аркылуу бөгөттөлүп отурат. Бирок эми ушул мыйзамды демилгелегендер деле, колдонуп аткандар деле түшүнүп калды окшойт азыр. Техникалык жактан аны бөгөттөөгө толук жаап салууга мүмкүн эмес экенинчи. Анын башка жолдору бар. VPN аркылуу элдер окуй берсе болот. Социалдык тармактарды такыр жаап алышпайт. Кабыл алганын токтотушса да, ушулардан сабак алып турупчу. Политклиника акыркы кездери иликтөө, факт-чек жанрына актаган басылма катары таанылды. Эл аралык рейтингтерде Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлады. Мындай шартта иликтөөлөр менен алектенүү силердин кабарчылардан кандай күч талап кылып жатат? Биз көбүнчө ачык булактар менен иштешебиз. Ачык булактар бара-бара жабылып баратат. Бул ушул эле декларациялар жашырууга болгон аракеттер, соттун чечимдери дайыма сайтка жайгаша бербейт. Ошондой тоскоолдуктар бар. Анан мындай анча-мынча коркутуулар бар. Анан дагы өтө акыркы учурда жаман тенденция байкалып келип атат. Бул онлайн каралоолор. Мурда деген фейк аккаунттар аркылуу аябай каралоолор күч болуп келсе, азыр ачык эле мамлекеттик каналдын кызматкерлеринин жүзү менен жасалып атат ошол каралоолор. Ушул жерде менин бир суроом бар эле, убагы келип калды. Кыргыз журналистикасында бир ошол тенденция байкалды. Иликтөө деген бир жанр киргизип коюшту же багыт дейбизби, айтор ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Сиз негизи кандай баалап атасыз ушул, мисалы эркин, көз карандысыз басылмалар чыгарган иликтөөлөрдү? Иликтемиш болгон бир каралоо материалдар мамлекеттик телеканалдардан чыгып атат. Бул эми өтө уят көрүнүш да. Мен ошол анти-иликтөө тырмакчанын ичиндеги иликтөө жасап аткан журналисттердин мындай багаждарын карап көрдүм да атайын. Мурда кандай иликтөөлөр жасаган экен деп. Мурда бир да иликтөө жасабайт экен. Анан эле биз иликтөө жасагандан кийин эле алар 2 күндүн ичинде эле иликтөө жасап коюп атат да. Биз деген ал иликтөөлөргө 1 жылдап убакыт кетиребиз. Жок дегенде 5-6 ай кетиребиз. Анан булар 2 күндө ошондой. Анан бир кызык неме, булар деген адисти сүйлөтүп койсо эле ошол иликтөө деп түшүнүшүп атат да. Анан мен тамашалап дагы айтып атам, андан көрө келгиле, бизде иликтөөчүлөр мектеби бар. Биз силерди окуталы. Эмне деген ресурс да, мамлекеттик телеканалдар. Техникалары бар, бюджеттен акча алышат. Андан көрө мына элдин көйгөйүн иликтешпейби чын эле? Макул тиги башкаруучуларга тийише албай эле койсун, президентке, биринчи жетекчилерге тийишпей эле койсун. Мындай башка жергиликтүү мындай майдараак чиновниктердин ишин иликтей берсе болот да. Анан бул өтө жаман көрүнүш. Өздөрүнчө иликтөө жасабай эле кайсы көз карандысыз медиа иликтөө жасаса, ошого каршы иликтөө жасап, бул ошол эле Болот Темировго каршы жасалып атат, Алин медиа хабына каршы иликтөөлөр жасалып атат, Политклиникага ушундай. Анан ошолордогу иликтөөдөгү фактыларды жокко чыгармыш болуп, бирок жекеликке өтүп, өтө пласт жолдорду колдонуп атышат. Бул дагы болсо азыркы бийликтин маалыматтык саясатын жүргүзүп аткан адамдардын жүзү да.
биздин мамлекеттик каналдар дайыма эле бийликтин куралы болуп келгендиги эч кимге жашыруун эмес да. Жакын арада биздин мамлекеттик канал коомдук болуп, мындай президенттик институттан, өкмөттүн структурасынан көз карандысыз болуп калаары мындай жакын арада жетише турган көрсөткүч эмес болуш керек да. Мен эми мындай образно айтып атам да, жок дегенде президенттер, премьер-министрлер боюнча иликтөө жасай албаса дагы, жок дегенде мына министрликтер жөнүндө жасасын, мисалы шаар башчылары, айыл өкмөттөр жөнүндө иликтөөлөр жасай берсин да, тема толтура да бизден башка делечи. Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү. Подкасттын бүгүнкү коногу журналист Дилбар Алимова, аны мен Санжар Эралиев кепке тартып отурам. Кыргызстандык журналисттерде өзүн өзү чектөө же самоцензура деп коебуз күчөп баратат деп айтылууда. Бул сизге байкалабы? Сизде барбы андай чектөө? Өзүн өзү чектөө тилекке каршы кээ бир кесиптештерибизде болуп жатат. Анткени эч ким өзүнө андай басым болушун каалабайт да. Анан бул ошол эле бизге болгон чабуулдардан улам байкайсың да, кээ бирлер ачык өзүнүн оюн айта албай, анан өзүңө келип жазып, анан туура түшүн, анан мен ачык жаза албай атам, бирок жүрөгүм силер мененмин дегендер болуп атат. Эми аларды деле түшүнсө болот, анткени баардыгына басым катары менен болуп келатат да. Бирок азыркы бийликтегилердин каалаганы ошол да. Акырын четтен коркутуп атып, анан ошо самоцензура деген эң коркунучтуу көрсөткүч да. Биз ага жол бербешибиз керек. Менде жок ал цензура деген. Биз жасап аткан ишибиз чындык. Анан эмне үчүн мен андан баш тартышым керек да. Ооба кыйынчылык болот, ооба оңой эмес болот, жакындарын коркуткан учурлар болот, мына соттук коркутуулар болуп атат, эми басымдар. Ошол чиновниктер эле жакында мен да бир экөөсү менен жолуктум. Ошо абдан туура эмес болуп атат. Бул ошол жогору жактан демилгеленген эмелер буга чейин мындай ылдыйга түшкөн эмес болчу. Эмне кылабыз эми, күч кубат берсин силерге дегендер толтура. Эми көз карандысыз журналисттерге чабуулдун дагы бир куралы чет элден грант алуу маселеси. Биз билгенден сиздин басылмаңыз деле грант менен иштейт. Эл аралык уюмдардан, кайсы бир конкреттүү бир өлкөдөн эмес, бул эл аралык уюмдардан берилет негизи гранттар. Грант өзү басылмаларга эмне үчүн берилет? Грант берген тарап редакциялык саясатка канчалык аралашат? Гранттар негизи мен бул жөнүндө дагы ачык айтам да, алгыла силер дагы депчи, анткени бул сынактар ачык жарыяланат. Көз карандысыз медиаларга ал жерде критерийлер бар. Сенин артыңда бир дагы саясий фигура болбош керек. Сен журналистикалык эл аралык стандарттарды сакташың керек, журналистик этиканы бузбашың керек деген эле талаптар бар да. Анан сен могу темага жаз, бул темага жазба деген көрсөткүчтөр деги эле болбойт да ал жакта. Ал жөн гана ушул демократия жок болуп бараткан өлкөлөрдө көз карандысыз медиалар чындыкты айтып турбаса ким айтат деген эле нерсе да. Бул мисалы үчүн муну жөнөкөй эл дагы түшүнүш керек. Эгер ошол көз карандысыз медиалар айтпаса, сиз чындыкты билбей деле каласыз, эмне болуп атканынчы. Бул өлкө үчүн дагы, ар бирибиз үчүн жаман да. Бул ошол эле максатта колдонулуп атат. Мисалы, демократия бар болсо, алар деле бул көз карандысыз медиалар колдобойт эле да. Мисалы, рекламалык рынок кичинекей Кыргызстанда. Реклама менен жашап кеткенге мүмкүн эмес. Эгер азыр эл аралык уюмдар гранттарды бербесе, бийлик оңой эле жок кылып коет да. Ошондой чындыкты айткан. Ошондо карапайым эл эмне болуп атканын, мындай салыгынан, бюджетинен кантип урдап атканын түшүнбөй деле калат, билбей деле калат. Анан мунун баардыгы эле ар бир адамдын өзүнө жаман болот да, ошону түшүнбөй атабыз. Азыр интернет доору болгондуктан журналист эле эмес, каалаган адам
контент жарата алат жана каалаган маалыматын таратуу мүмкүнчүлүгү бар. Блогерлик деген багыт кыйла өнүгүп жатат. Бирок блогерлер жоопкерчиликти сезбей жатат, хайп жолуна түшүп кеткендер көбөйдү деген сын пикирлер да арбыды, көбөйдү. Блогерлер болобу, журналисттер болобу, маалымат таратуудагы милдет жана жоопкерчилик маселеси канчалык сакталып жатат Кыргызстанда? Биз бул жерде баягы салттуу журналистика менен жарандык журналистиканы эки бөлүп карашыбыз керек. Жарандык журналистика ошол эле блогерлер дейм да. Салттуу журналистика бул журналисттик этиканы сактайт, стандарттарды сактайт, эки жактын тең пикирин берет да. Азыр биз мисалы ошол кадимки салттуу журналисттерге көз карандысыз медиаларга кысымды көрсөтө берсек, блогерлердин көбөйүп кетишине жол ачабыз да. А блогерлер кээде чектен чыгып кетип атканын биз баардыгыбыз эле көрүп атабыз. Прокурордук тон кийип алып чектен чыккандагы жоруктар жок эмес. Ошон үчүн бийлик дагы өзү түшүнүш керек да. Бул кадимки журналисттер бизге керек депчи. Ушул жерден эми айта кетпесем болбойт, биз булар блогерлерге каршы экен деген бир ой жаралып калбасын. Биз сөз эркиндигин, ой эркиндигин колдойбуз жана медиа чөйрөсүндө ар түрдүүлүгү болушуна кошулабыз. Болгону милдет жана жоопкерчилик маселесин гана көтөрдүк. Бирок жоопкерчилик десе биз дароо эле мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн, киргизилген бир чараларды элестетебиз да, андай чаралар киргизилбеш керек. Бул тескерисинче ошол блогерлерди окутууга, агартууга күч жумшасак, ошондо баардыгына утуш болот да. Эми саясатчылар менен журналисттердин достугу жөнүндө алтын эреже бар негизи эл аралык журналистикада. Журналист кайсы бир саясий топко иштебеш керек, кайсы бир саясатчы менен мындай дос болбош керек. Же дос тааныш болсо, ал жумушуна аралашпаш керек да, ал тааныштык. Кыргызстанда бул канчалык сакталат? Бул өтө оор тема. Анткени биздин журналисттер бир аз өзүнүн миссиясын туура эмес түшүнүп алат да. Анан министр байкем, депутат байкем дегенди жакшы көргөн журналисттер бар. Ошолор менен чай ичкенин бир мактанып, бийлик алганын мактангандар бар. Бул негизи өзүнүн кесибин сүйгөн журналист үчүн өтө жаман көрүнүш. Эми жеке мамилелер болушу мүмкүн. Кыргызстан деген кичинекей бири-бири менен тууган дос, бирок ошол маселе жумушуна таасир этпеш керек да, таасир этпеш керек. Бизде Кыргызстанда көп эле массалык маалымат каражаттарынын артында кайсы бир саясатчы же саясий топ турат да. Анан ошолордун ачкан медиалары кандай саясатты жүргүзүп атат көрүп эле турабыз. Бир тараптуу, ошол кожоюну эмнени айтса ошонун кызыкчылыгындагы нерселерди жазып. Бул журналистика эмес да. Журналистика эмес, чыныгы журналистика бейтарап болуш керек. Эми кайрадан политклиниканын ишмердигине кайталы. Бир кездери чакан бир гезит катары түптөлгөн политклиника басылмасы азыр эл аралык деңгээлде таанылып калды. Буга жакында эле Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинин сиздер менен байланышкан акыркы окуялар тууралуу билдирүүсүн, силерге колдоосун мисал кылсак болот. Политклиника ушул деңгээлге жеткенге чейин кандай жолдорду басып өттү? Жакында биз 10 жылдыгыбызды белгиледик да. Анан ошол жерде бүт мурдакы күндөрдү башыңдан өткөрүп эстеп атканда мындай толкундануу сезими пайда болду да. Башында мен мынчалык түйшүктүү жумуш экенин билбей эле баягы жаштык, курчтук менен эле баштап алыптырмын да. Газета чыгарабыз деп эле баягы амбициялар менен элечи. Анан чыгарып алып, аны тартыш аябай оор экен да. Типографияга, басмаканага жума сайын акча табыш керек, журналисттердин айлыгын берип багыш керек, офиске акча төлөш керек. Ошолор бирде бар болуп, бирде жок болуп, токтоп калган учурлар болду. Кайра чыгып, көп мен карызга батып, ушундой күндөрүмдү эстесем мындай ыйлагым келет да. Бирок мен жүрөгүмдүн түпкүрүндө ушундай бир көз карандысыздыкка жетем деген максатым бар болчу. Бирок кантип жетем деген мындай багыт жок болчу да. Ушундай көз карандысыз эми журналисттерди колдогула деп эле эл аралык уюмдарга проект жаза берчимин, долбоорлор жаза берчимин. Кантип жазганымды деле билбейт экенмин мен. Аябай суранабыз деп эле жаза бериптирмин да көрсө. Анын дагы өзүнүн жол жоболору бар экен, өзүң кандай кыйын экениңди
көрсөтүшүң керек экен дегенде ошентип атып биз буюрса көз карандысыздыкка жеттик деп мен мындай сыймыктануу менен айта алам. Биз азыр эч кимдин көз каранды эмеспиз. Эми бара бара дагы биздин бир максатыбыздын жаңы деңгээли бар. Бул эл аралык уюмдардын гранттарынан да көз карандысыз болбогон деңгээлге чыгалы деген максатыбыз бар. Ал үчүн биз өзүбүздүн продуктыларыбызды монетизациялоо менен алектенип атабыз. Биз ошол эле реклама алгандын немелери бар, бизде жолдору бар. YouTube'тун монетизациясынан акча табуу бар. Анан биз окурмандарыбыздан да краудфандинг аркылуу каражат сурайбыз. Эгер биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогусу келсе, ошентип колдосо болот да окурмандарыбыз. Баягы силер грант алуучусуңар, силер ушундайсыңар деп баягы жемелегендердин дагы немеси өтөт дейм да, мезгили өтөт. Буюрса биз алардан дагы көз карандысыз деңгээлге чыгабыз буюрса. Азыр ошол замандын талабы менен газетаны токтотуп толугу менен онлайн версияга өтүп чыгып атабыз буюрса. Жаңы трендтерди кармап, ошол кыргыз тилдүү медиалардын ичинен биз баягы дүйнөдөгү журналистиканын жаңы трендтерин биринчи болуп киргизгенге аракет кылып атабыз. Ошентип атып буюрса эл аралык баягы журналисттик иликтөө жасаган чоң корпорациялар менен кызматташууга жетип атабыз буюрса. Ошондой чогуу иликтөөлөрдү жасап, эл аралык иликтөөлөрдү жасаган деңгээлге чыгабыз деген чоң амбициялуу пландарыбыз бар. Тилек максаттар ишке ашсын жана Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында, басма сөз эркиндиги жаатында жоготкон позициясын кайрадан түздөп, алдыңкы саптарга чыгат деп ишенебиз жана ал үчүн сиз сыяктуу башка кесиптештерим салымын кошо бермекчи. Бул Азаттыктын эркиндик үнү подкасты болду. Политклиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимова менен кыргыз журналистикасынын азыркы абалын талкууладык. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттыктын подкасттарын Google жана Apple аянтчалардан угуп турууга чакырам. Azattik.org сайтында да бар. Сайтыбызга кире албай жатсаңыз, анда алдыда кыскача жол жобосун түшүндүрүп беребиз. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.